Саламатсыздарбы, илим ишкыбоздору. Бүгүн биз УТРК аркылуу адаттагыдай эле илим жана турмуш телеберүүбүздүн кезектеги санын сиздерге тартуулайбыз. Бүгүнкү биздин коногубуз, мейманыбыз Кыргыз улуттук университетинин математиктердин арасындагы лидерлердин бири, физика математика илимдеринин доктору, профессор Бекжан Кайыпбекович агайыбызды чакырып отурабыз. Биринчи эле кезекте биздин телекөрүүчүлөрдүн көпчүлүгү жаштар. Илимге ишкыбоздор көрүшөт, атайын убакыт бөлүшүп. Ошон үчүн өзүңүз илимге, анын ичинде илимдердин канашасы болгон математикага кандай келип калдыңыз? Ошол боюнча кыскача баяндап берсеңиз. Андан кийин анан илимиңиз көтөрүлөр. Рахмат. Саламатсыңарбы? Илимге баягы СССРдин коомунда жашаган ар бир студент, то есть жаран, илимге кандай келчү элек? Мектепте ошо мен 8-класста ошо математикага кызыкканыма байланыштуу. Мен өзү Кошкор районунан болом да. Анан эмеге Бишкектеги Фрунзандагы номер 5-мектепке именно математика багыты боюнча келип бир жыл окугам да. Сиз сунуш кылышты да? Жок, өзүм келдим да. Каалоо менен келдим да. Ушуга барып окушум керек деп. Анан ата-энем поддержка кылды. Андан кийин кайра бир жылдан кийин ошо Кочкор районунун борборунда дагы күчтүү бир математик агайыбыз бар эле, Шейшен деген. Ошо кишини угуп калып, анан мен ошо кишиге барып окудум. Калинин атындагы Усубалиев аксакал бүткөн мектепте барып окудум. Ошол жерде дагы жалаң 5 менен бүтүрдүм. Анан келип 75-жылы анда Кыргыз мамлекеттик университети эмес. Жападан жалгыз университет болчу, ошого механика математический факультет деген математика бөлүмүнө тапшырып өтүп, аны ошо 80-жылдары бүтүрүп. Анан ошо менен наукага мени тарткан менин жетекчим Яков Васильевич Быков болду. Атактуу математик. Ал кишини Кыргызстан Месбүткү союз билген киши эле, ал өзү жанагы Всесоюзный журнал дифференциальных уравнений деген бар, Минскте чыга турган. Ошонун редактор, редколлегиясы мүчөсү болуп жүргөн киши. Кыргызстанга эле эмес, СССРга таанымал окумуштуу болчу. Бейжан мырза, ошол Яков Быков, сизди ошол студент кезде эле байкаса керек да. Мындай болду, ал студент кезде мен ал кишини тандап, диплом жазганда биз ушундай эле да. Ар бир студент өзүнө жаккан теманы, руководительди өзү барып тандап, жазылып, анан иштечүбүз да. Анан ал кишинин манерасы жакшы болчу. Бизге чогултуп туруп, бир задача койду да. Задача коюп туруп, ушуну чыгарып келесиңер. Ушуга Мисалы үчүн меники периодический решение болчу. Ушуга мисал түзүп, келгиле деп жөнөтүп койду да. Анан мен ошону чыгарып, анан кийин агайга берип, анан кийин унутуп калгам. Анан ал агай деле унутуп калды. Анан кийин окууну бүткөндөн кийин мен тиги бөлүштүрүп эмес беле мектептерге, анан план боюнча бөлүштүрүп атканда, анан ал киши мени көрүп калып, сен кайда деди. Мен ушундай мектеп көрүнүп атат десем, нечего деди. Ошондой киши болчу. Көрүп калдык. Бияк келесиң деп туруп, анан кийин аспирантурага тапшыртып, анан отказный алдырган болчу ошондой. Анан наукага ошо кишиге келдим да, ошо Яков Васильевичтин темасы мага абдан жаккан. Вот ушул кызыктуу ошо тема боюнча айтсаңыз. Анда интегралдык дифференциалдык теңдемелердин периодикалык чечимдери, мезгилдүү чечимдери деген дипломдук ишим болчу. Анан ошонга байланыштуу азыркы кийинки аспирантурада окуп атканда, мен аспирантураны Академия наукада окудум. Институт физика математика эмес беле анда. Ошол жака тапшырып, 83 тапшырып, 84 тапшырып, 87 бүттүм. Анан ошондо темамды можете айтканда осцилляция решения оператора с конечным разностями второго и четного порядка деп койгонбуз да. Математиканын эң алдыңкы илими да. Бул темасы. Мисалы үчүн Яков Васильевичти мен дагы айтып кетейин. Бул киши өзү Казан университетин бүтүп келген 38-жылдары, красный диплом менен. Андан кийин армияга, согушка барып келди 4 жыл, 5 жыл. Анан келип кайра биздин университетке келип иштеп,
Анан кандидат болду, доктор болду. Ал кишинин жанагы 1957 жылы чыккан китеби бар. Теория интегральный дифференциальных уравнений деген классическая. Ошол китеп биздин Кыргызстандагы теория интегральный дифференциальных уравнениянын башаты болду да. Ал эми илимий монография да. Монография ал азыр дефицит китеп. Ошол боюнча азыркы Кыргызстандагы математиктердин 80-90% ошол багытта иштейт. Адам болуп иштешип, ал багыт өстү да. Ал багыт аябай көп тармакка бөлүндү. Ар бир доктор болгон киши өзүнүн балдары, учениктери менен ошол ар кимиси өзүнө ылайыктуу багыттарды алып иштеп жатышат. Быковдун илимий мектеби түзүлгөн. Мектеби түзүлгөн. Ошол кишине мен акыркы аспирант болуп тапшырдым. Менден кийин аспирант болгон жок. Анан ошол киши койгон тема боюнча бир эми өзгөчөлүгүбүз мындайда бул тема боюнча Кыргызстанда иштеген киши жок. Эч ким заниматься этпейт да бул тема. Как будто жаңы ошол Яков Васильевичтин идеясы ушундай болчу, ушул теманы жанагы интегралдык дифференциалдыкка окшоп Кыргызстанга да внедрять этем деп ошол багытта акыркы жылдары көп иштеди да. Бир Кавказдан бир экөөнү алып келди, алар кетип калды. Анан дагы өзүбүздөн Култаев, Топчубай экөөбүз тапшырдык. Кандидат физмат наук болду, бирок доктор экономист наук болуп кетти. Ошондой болду. Доктор экономист наук болуп кетти. Ал багытын өзгөртүп кетти. Анан Кыргызстанда азыр мен эле окуучулар менен өзүм иштеп атам ушул багытта. Мынакей сиз бир эле алдыңкы катардагы күчтүү профессор, илимдин доктору эмес. Сиз илим билим берүү саясатын уюштуруучулардын бирисиз. Мынакей кече жакында эле Кыргыз Улуттук университетинин значит жетекчилеринин бири болдуңуз, биринчи проректор болуп иштедиңиз, декан болуп иштепсиз. Азыр эми өзгөчө бир тема менен баягындай долбоорлорду жетектеп атыпсыз. Мен сиз менен макулдашкандан кийин бир топ сизди дагы изилдедим. Бир күн дагы илимден мындай четке кетпепсиз да. Ушунун өзү бүгүнкү күн үчүн мүнөздүүбү? Азыр математика илиминин алдында кандай проблемалар, кандай көйгөй маселелер турат? Математикада эми баягы проблема жок го. Проблеманы математиктер чечет да. Каза берсең проблемалар чыга берет. Проблема башкада болуп атат да. Азыркы коомубузда түзүлгөн мамиле болуп атат да. Мен ошону сурап атам да. Эгерде баягы мезгилди алып көрсөк, 20 же 30 жыл мезгилди алсак, мисалы үчүн 70-жылдан 2000-жылга чейин, анан 2000-жылдан 25-жылга чейин алсак, коом совсем аябай өзгөрдү. Өзгөрдү. Социалдык экономикалык формация өзгөрдү. Формация өзгөрдү, кызыкчылык өзгөрдү, баалуулук өзгөрдү да. Анан кийин эгерде ал убакта тапшырган студенттер ушу математиканын эң жакшы адистери ушу 65 менен 85-тин ортосунда тапшырышты го дейм. Ошол убакта ушундай бир тенденция болду. Мода деп коебуз. Бум болду. Бум болду дагы. Ошондо аябай ушу жакшы окуган балдар, студенттер көбүрөөк тапшырып, анан көбүрөөк илимге кала баштады да. Эмне үчүн азыркы кезде ошо математиктердин докторлорунун эң көп чыкканы ошол мезгилдеги окуган студенттерден чыгып атпайбы? Ошолор азыркы учурда Кыргызстандагы илимдердин докторлорун ошолор түшүшөт. Ошол кишилер азыр эми 70-80 келип калышты. Аягы бизден кийин дагы балдар бар, алар 50-ге келип калды, 50ден ашты. Анан ошондон кичине азыр бизде ажырым болуп турат да. Баягы муундардын ажырымы. Муундардын ажырымы, анан илимдики дагы ошондой болуп калып атат да. Себеби илимге кызыгып келе турган балдар аз. Анан аны мен мындай ой жүгүртүп изилдеп көрсөм, эмне себептен мындай болуп атат? Себеби өзүңүз билесиз, биз сиз тапшырган убакта мамлекет ушу фундаменталдык илимдерден акчаны аяган эмес. Бюджетке, мисалы үчүн, биз математика үчүн эле 200ден ашык балдар тапшырганбыз. Сиздерге эле ошондой бир периодто тапшырган конкурс болчу. Анан көптөн анан чыгат да көп эле. Албетте. Закон ошондой да. Сандан сапатка өтөт да. Анан кийин азыркы учурда ушу жагы кичине бизде аксап атат. Себеби бюджеттик местаны мына математикага, физикага, химияга, биологияга
фундаменталдык илимдерге карабаса, да бир 5-10 жыл же 20 жылдан кийин биз ошо билимди жоготуп алышыбыз мүмкүн да. Айрыкча сиз атаган билимдер. Ушу төрт фундаменталдык илимдер, ушуларды биз жоготуп алышыбыз мүмкүн, себеби контрактка, физикага контракт акча төлөп келбейт студенттер. Математикага келбейт, андай химияга, биологияга келбейт. Биз ошону мамлекеттин задачасы ошо болуш керек деп ойлойм. Ошону сактап калыш керек. Бирок азыр заманбап ультраком тескерисинче ушул 4 илимди талап кыла баштады да. Ооба да. Ошо илимдер ошо мамлекеттин экономикасын алдыга сүйрөй турган илимдер. Ансыз берки илимдер өспөйт. Өндүрүш болуш үчүн илим болуш керек. Билесиз ошо экен. Эмне кылуу керек эми, урматтуу профессор? Эми биринчиден ошо окуйн деген студенттердин мамилесин өзгөртүшүбүз керек. Анан жанагындай санын бюджеттик местаны көбөйтүш керек. Буга эми баягы түшүнгөн адамдар ошо шакка барышы керек да. Хотя бы квотаны азыр биз былтыртан бизге берген жок да морду. Быйыл болсо бир 15тен бердиби? Бирок ошонун санын бир 50ден кемитпей турса, аз болсо да быйыл жылыш болду, Жылыш болду, эми бирок аз, бирок ал погода түспөйт да. 15 кишиден илимге алып калыш үчүн 1-2 киши калса калат, калбаса жок. 50 кишиден бир 5-6 калмак. Демек, мен моментип ой жүгүрсөм болобу? Ошол физика, математика, химия, биология, география, информатиканы кошуп коелу жерге сөзсүз. Ушул 6 багыт боюнча, кеминде ошол 6 багыт боюнча мамлекеттик мамиле болуш керек деген, менимче балким президентибиздин атайын жарлыгы керектир, өкмөтүбүздүн атайын токтому керектир. Ушул илимдерди өнүктүрүүнүн кечиктирилгис чаралары дегендей. Биз ошол маселени көтөрүп атабыз. Академик Алтай Асылканович менен да былтыр көтөргөнбүз да. Бул биринчи ой. Экинчи ой, кандай болгон күндө дагы ошол 6 багыт боюнча материалдык техникалык базаны кескин түрдө чыңдоо маселеси турат да, кандай дейсиз? Туура. Үчүнчүсү, мектептер эмне болуп атат, урматтуу профессор? Мектептерде илгери жумасына математика канча саат болот эле 10-класста? Күнүгө болот эле. Ооба да. 6 саат. Физика 4 саат эле. Химия 3 саат эле. Азыр андай эмес да. Андай эмес. Демек, бул үчүнчү эми. Ушулардын бардыгын уюштуруу иштери боюнча мына сиздерде математика коому бар, бизде физика коому бар. Ушулардын башын бириктирген маселелер боюнча бир кыскача ойлоруңузду айтсаңыз да. Бирок эми баягы сиз койгон мынагы 3 шарттын биринчисин, мисалы үчүн мына мектептерде математика сабак эле эмес, баардык сабактар азайды. Биз 12 жылдык билимге өтүп атпайбызбы? Билим берүү системасына өтүп аткандан кийин азыр андан мен баягы биздин президент, биздин министерство ошону чечип 12 жылдык өтөбүз дегенден кийин биз аны колдоп өтүшүбүз керек. Бирок өткөндөн кийин математикада жакшы термин бар. Ошо функциядан производный чыгат деген. Ошондо туунду чыгып чыгыш керек да. Анын туундусу эмне болду? Ошону көрө билиш керек. Анын туундусу бизге жогорку окуу жайына таасир этет да. Анан бул жерде естественный бир суроо туулат. Анда азыркы биз Болонский системада өтүп жаткан 4 жылдык билим берүү бакалавр өзүн актайбы, актабайбы деген суроо чыгылат. Аны анда биз кыскартышыбыз керек. Себеби балдар 12 жыл мектепте уже биринчи 12 жылдыгында ушундай сөз болуп атат, что студент окуучулар почти биринчи курстун материалы менен тааныш болот деген. Эгерде андай боло турган болсо, анда автоматтык түрдө какое-то волевое решение болобу, кандайдыр бир чечим чыгарып туруп 3 жылдык өткөрүшүбүз керек. Балдар жөн эле кыйнай бербей. Бакалавр бул өзү орто билимди берүүнүн уландысы да. Бул жогорку билим берүү. Базалык билим берүү. Ал адистикти чыгарбайт. Ошон үчүн ошондо бакалаврды 3 жыл кылып туруп, андан кийин магистратура менен PhD докторантура, аспирантураны күчөтүш керек. Ошол жакка көбүрөөк көңүл бурушубуз керек. Мен сизге толугу менен кошулам. Бирок мени ойлонткон мына биздин орус туугандардын позициясы дагы кийинки учурларда абдан күчөп атат. Алар ошол көп баскычтуу бакалавр, магистратура, докторантурадан сырткары баягы эсин учурундагы специалитетке өтүп атышат.
Бул боюнча оюңуз кандай? Эми ал орусча Айрыкча техникалык орусча айтканда нет хорошей жизни деп атышат. университетте. Алар деле башында бакалаврга өтүшкөн. Өтүшкөн. Жанагындай ситуация Эми өткөн жок, мисалы жок. Ситуация болуп, Европа эшикти жапкандан кийин они вынуждены 5 жылдык өткөнгө. Бакалаврлар алмашылбай калды да. Бакалавр деген бул ошо илим менен мобилдүүлүк болот, мобилдүүлүк болот да. Башка мамлекеттеги илим билим менен таанышып келиш керек. Мисалы үчүн ошо эле жаныбызда Кытай. Аякта жакшы эле бакалавр, магистр, специалитеттер бар Кытайда. Тет бизде эле калган, бирок эми баягы азыркы учурда 3 жылдык бакалаврды алып турган, 2 жыл магистратураны өткөн деле достаточно. Эми математика илимине кайта келе турган болсок, мына өзүңүздүн ошол баштаган долбоорлоруңуз бар. Анан албетте окуучуларыңыз бардыр. Илимдин кандидаттары, илимдин докторлору. Ушулар боюнча аттарын атап деле айтып койсоңуз, биздин жаш ишкоздорго бул абдан маанилүү. Себеби балдарыбыз, кыздарыбыз тартылат ошондой мисалдардан кийинчи. Жанагы теманы улантсак, ошо мисалы үчүн бизде Кыргыз Улуттук университетинде ошол жана бакалавр системасына өткөндөн кийин бакалаврдагы окуткан кафедралардын баарын тең программа өткөзүш керек, менин оюм ошондой да. Себеби ал программада мобилдүүлүк бар да. Кафедрада мүмкүнчүлүк аз. Ага кандайдыр бир сааттарды гана берип коет, дисциплинаны. Андан кафедра чыга албайт. Программа өткөн убакта ал программада ошол физика же болбосо математика багытындагы баардык сабактарды ошол программа өзү жооп берет. Ошол жагынан алганда эме мобилдүүлүк ошол жерде болот да. Биз мурундан элчи элек, мисалы үчүн мен дифурду өтсөм, башка кафедрадан математика өтүп бер, башка кафедрадан алгебраны өтүп бер деп суранчумун да. Азыр андай эмес. Азыр менде ошол мугалимдер бар. Ошол мугалимдер өздөрү өтөт, өздөрү жыйынтыкташат. Полностью биринчи курска келгенден баштап чыкканга чейин программа жооп берет. Анан мен ойлойм, ошо программага бүт бакалаврды өткөзүп туруп, анан магистратурага кафедра ачыш керек. Магистратура дегенде ал жерде илимий иштер жүрөт. Мисалы үчүн положение магистратура жазганда бир же эки статьясы публикация болуш керек деген талап бар. Талап бар. Ошону аткарып атабыз. Ал дегенин өзү эмне? Бул публикация кеткенден кийин бул уже наука, илим. Илим болду да. Ошол илимди адамдар өздөшү үчүн магистратураны, PhD-ни, аспирантураны алып чыгыш керек өзүнчө. Кафедра болуш керек. Ал илимий кафедра болуш керек. Азыр баягыдай кафедра деп эле ар кайсы предметтерди берип коюштун кажети жок. Азыр ошо кафедрага магистратураны бериш керек, ошо факультетте болобу, институтта бир кафедра же эки кафедра ачыш керек. Чтоб ошолор мобилдүү түрдө магистратура менен анан PhD менен заниматься этиш керек. Абдан кызык экен. Эл аралык мамилелер боюнча, урматтуу профессор, биз өзүбүз баягындай эле колубардын ичинде кайнабашыбыз керек да. Ушул боюнча математиктердин байланыштары кандай? Илгери Советтер Союзунун чегинде болот эле, негизинен. Ошо Быйковго окшогондор эле чыкпаса, Иманалиевге окшогондор. Анан негизинен Советтер Союзунун ичинде болот, физиктер ошондой. Баягы СССРдин убагында ушундай всесоюзный конференциялар өтүп турчу да. Абдан кубаттуу конференция. Кубаттуу, чоң баягы бүт корифейлери келип, аябай чоң конференциялар өтүп турчу да, мезгили менен. Бирок азыр деле бар. Азыр мисалы үчүн мен доктор болгонго чейин Россияда төр управление боюнча всероссийский международный конференция өтөт, 2 жылда бир. Ошол жака мен 2 жолу доклад кылып, ошол жака докладтарым чыккан. Бирөө Ярославльда болду, бирөө жолу Улан-Удэда болду. Ошолорго барып катышып турабыз. Андан кийин Казакстандын Актөбе шаарында конференциялар болду. Ошого 2 жолу катышып келдим. Алматыда, мисалы үчүн, Илимдер академиясы бар го. Ошонун известиясы бар. Ошого 2 макаламды чыгаргам, жиберип, аспиранттар менен өзүм дагы жиберип иштеп аттык. Анан азыр деле мисалы үчүн математика багытында мына Алтан Асханович Берубаев
Университеттин школасы менен демилгеси менен азыр биз өзүнчө кичине бөлүнүп түрк мамлекеттеринин математиктери өзүнчө бөлүнүп калдык да. Ошол боюнча иш алып барылып атат, конференциялар жүрүп атат. Бакудагы ошол түрк тилдештүү элдердин биригишип журнал чыгарышат Скопска. Ошондой Өзбекстан менен байланыштар бар, Казакстан менен байланыштар бар. Азыр эми биз мындай байкасаңыз, биз азыр кичине Россияга дагы көңүл буруп атабыз, бирок Кытай тарапка кичине көңүл буруп калдык окшойбуз. Менде ушундай ой пайда болуп атат. Математикада айтгандай, физиктерде тескерисинче Кытайлар бизге азыр абдан кызыгып атат. Өздөрүнүн баягы темаларын сунуш кылышып, эми бул өзү дагы илимий экспансия десек деле болот. Бирок аларды да кызыктырган бир биздин сапаттарыбыз бар болсо керек да. Ооба, алар эмне деп айтсам, студенттер да келип атат деп уктум сиздерге. Ооба, бизде магистрлар былтыр математика багыты боюнча бир 3 келди окшойт. Анан кийин менин прикладная информатика багыты боюнча 5 студент магистр келип окуп жатышат азыр. Азыркы учурда алар уже 2-курс болуп калды. Алар менен байланыш түзүп атабыз. Алар Кытайдын ар кайсы университеттеринен келген мугалимдер. Ошо мугалимдер бизден магистр диплом алыш керек деген аларда ошондой бир эме бар окшойт да. Чет мамлекетке барып, ошо магистр болуп келди деген, наверное, бааланат окшойт. Азыр сизге 1 мүнөт эркин микрофон. Ушу математика боюнча бир үндөп берсеңиз жаш школдордо. Азыркы учур жана мен айтып кетпедимби? СССР убагында математиканын пик болуп турган убактысы болчу. Азыр кичине төмөндөп бир стабилдүүлүккө келип калды. Ушул стабилдүүлүктөн эми кайра үйдө башташыбыз керек да. Ошо жана сиз айткан ар бир нерсени пайдаланыш керек. Ошо авторский мектептер болобу, уклону менен мектептер бар. Мектептер ичинде класстар болобу? Класстар болобу, же болбосо кружоктор жана факультативдер бар, ошолорду иштетишибиз керек. Прикладная математика мына мамлекетибиз ага көңүл буруп, былтыр 2 жылдан бери бюджеттик местада берип, көп балдарды даярдап, азыр 1-2 жылдан кийин ошо балдар бүтөт. Биз ошондо киде 50-60 балдарды алдык. Сон ФИИТ алды, биз алдык. Политех где-то 2-3 миңдей алышты. Именно ошол багытта. То есть жана сиз айткан искусство интеллект жагын иштей турган кадрлар азыр эми 1-2 жылда чыгат. Рахмат, урматтуу профессор, мынакей убактыбыз да бүтүп калды. Убагында Пифагор, атактуу Пифагор атабыз деп коелу. Коомду философияны математика менен гана түшүндүрүүгө жетишкен. Эмне деген уникалдуу учур болгон. Анын туура экендиги бүгүн билинип атпайбы? Туура. Урматтуу илим ишкоздору, илим жана турмуш телеберүүсүнүн кезектеги саны сиздерге тартууладык. Бүгүн биздин коногубуз болуп, Кыргызстандагы эң алдыңкы математиктердин бири, физика математика илимдеринин доктору, профессор Темиров Бекжан агайыбыз болду. Бул кишинин басып өткөн жолу, математикадагы жетишкен ийгиликтери ар бир жаш кыргызстандыктарга ушундай бир мисал болуш керек. Жакшы баягында жол көрсөткөн ушундай бир жакшы үлгү болуш керек. Биз сиздер менен дагы математиктер боюнча, физиктер боюнча көп маселелерди талкууга даярбыз. Бизге кат жазыңыздар. Өзүңүздөр дагы так илимдерди, табигый илимдерди сүйүңүздөр. Анткени келечектин баардыгы ушул физика, математика, химия, биология илимдеринде болуп жаткандыгын өзүңүздөр дагы туюп билип турасыздар. Ушуну менен илим жана турмуш телеберүүсүнүн кезектеги санын сиздерге тартууладык. Эфирден жолукканча саламатта болуңуздар.